Обуда Лондон BBC. Саламатсыздарбы. Эл аралык спорт жаңылыктары менен тааныштырып, Эрмек Максутова. Түрк лирасы чоң кризиске батты. Президент Эрдоган АКШдан ташылчу электр буюмдарына бөгөт койду. Сауд коалициясы жасаган чабуулда каза болгон 29 баланын сөөгү жерге берилип, миңдеген йемендиктер кайгырууда. Кения көзү көрбөсө да компьютерди өздөштүргөн сомалиялык качкын жөнүндө. Түркия менен АКШнын араздашуусу уланууда. Президент Эрдоган Америкадан ташылчу электр буюмдарына тыюу салууну талап кылды. Бул түрк лирасынын кескин төмөндөп кетишине байланыштуу. Дональд Трамп америкалык динаятчыны Түркия кармап турганынан улам Түркиянын алюминийи менен темирине тарифтерди жогорулаткан. Түркияга расмий иш сапары менен барган Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Түркияны колдоорун айтты. Я про санкции уже сказал, что они незаконны. Мен алардын санкциялары мыйзамсыз экенин айттым. Алар эл аралык сооданын бардык принциптерин бузуп жатат. Лиранын төмөндөшү басаңдай түштү. Бирок валютанын соңку төмөндөшү өлкөдөгү бизнести солк эттирди. Эксперттер түрк экономикасы кыйынчылыктын босогосунда турат деп эскертти. 37 жылдан бери бизнес кылган Хаким Акчай мурда болуп көрбөгөндөй оор болуп жатканын айтат. Ал товарларынын көбүн чет өлкөдөн алып келет. Түрк лирасы арзандаган сайын Хаким акча жоготуп жатат. Мурда ал күнүнө 40 бут кийим сатса, учурда Хаким 2 гана сатып жатат. Түрк акча бирдиги долларга карата кунун жоготкон сайын жергиликтүүлөрдүн чөнтөгүнө дагы терс таасир этип жатат. Мурда банктар менден насыя ал деп жалынып турушчу. Азыр мен алардан насыя бер деп жалынып жатам. Мен эмдиги айда деп сатып алган товарларымды артка өткөрүп бердим. Биринчи дүкөндөгү бут кийимдеримди сатайын деп жатам. 3 айдан кийин абалды карайм. Болбой калса дүкөндү жабам. Түрк лирасы өткөн жума күндөн бери 18% арзандады. Буга чейин адистер мамлекетти экономикалык кризис капташы мүмкүн деп эскертишкен. Себеби өкмөт көп карыз алып, ири курулуш долбоорлору дагы ишке ашырууга киришкен. Бирок Түркия белгилүү динаятчы Фетула Гүлен менен кызматташкан деп айыптап, АКШнын жараны болгон христиан пастору Андрю Брансонду камакка алганы Вашингтонду нааразы кылып, АКШнын президенти Трамп Түркияга каршы санкция жарыялады. Алюминий жана темирге бажы төлөмдөрүн көтөргөнү түрк акча бирдигине терс таасир этти. Президент Эрдоган экономикалык кыйынчылык АКШнын чагымчыл аракетинен улам чыкканын айтты. Президент пайыздык ченди көтөрүүнү четке кагып, АКШны айыптады. Бир жагынан стратегиялык өнөктөш болуп туруп, экинчи жагынан өз бутуңду тапанча менен атып жатасың. Бир жагынан эч ким колдобосо дагы биз колдоп Ооганстанда өнөктөш болдук. Сомалиде өнөктөш болдук. НАТОдо өнөктөшпүз. Экинчи жагынан сен өнөктөшүңдүн далына бычак менен сайып жатасың. Түркиядагы туристтерге болсо лиранын арзандаганы жагымдуу жаңылык. Биздин кымбат ресторандарга акчабыз жетип калды. Биз негизинен орточо ресторандарга барабыз. Бирок эртең абдан кымбат түрк ресторанына баралы деп жатабыз. Хаким болсо туристтердин кубанычына кошула албайт. Ал кардар жок болгондуктан дүкөнүн эрте жапты. Хаким Түркиянын дипломатиялык күрөшүнө же экономикалык абалды оңдоого эч таасир эте албайт. Бирок Хаким сыяктуу 80 миллион тургун кыйынчылыкты башынан өткөрүүдө. Сауд коалициясынын аба чабуулунан наут болгон балдарды жерге берүүгө миңдеген йемендиктер келди. Аза күткөн эл наут болгон жаш балдардын сүрөттөрүн көтөрүп, Сауд Аравия менен анын өнөктөштөрүнө каршы ачуу сөздөрдү айтып жатты. Автобуска урулган соккудан курман болгондордун арасында кеминде 29 кичинекей бала бар. Табыттар чуап өтүүдө. Анда жалаң жаш балдардын сөөгү жатат. Бул балдар мектеп автобусунда каза тапты. Алар хусит согушкерлерине каршы Сауд Арабиянын аба чабуулдарынын курмандыктары. Жазыксыз жаш балдар жерге берилди. Бул жоготууга йемендиктер мүңкүрөп турат. Сааданын козголоңчулар көзөмөлдөгөн көчөлөрүндө Саудия менен алардын батыш өнөктөштөрүнө кыжырдануу күч. Силердин мыкаачылыгыңар дүйнөгө белгилүү болду. Жана бул унутулбайт деди козголоңчулардын башчысы Мухаммед Ал-Хусит. Бирок Йемендеги нааразычылык тууралуу Британ өкмөтү үн каткан жок.
Бул Сауд Аравиялыктар жана Бириккен Араб Эмираттары баш болгон коалиция каалаганыңарды кыла бергиле деген oro бар. Британ өкмөтү 29 жаш бала каза болгонуна кабатыр экенин Twitter баракчасына гана жазып койду. Бул уят. Биз муну катуу сынга алуубуз керек болчу. Сауд коалициясы мектеп автобусуна чабуулду тергөөгө аларын убада кылды. Эксперттер мындан жыйынтык чыгаарына күмөн санап, Лондон менен Вашингтон Риядка ишенбесин кошумчалады. Британия жада калса АКШ да Сауд Арабиянын бийлигине ачык сын пикир айта албайт. Себеби Риядты сезимтал деп мүнөздөсөк болот. Жалпы жакынкы чыгыштагы абал туруксуз. Рияд менен байланыш АКШга, айрыкча Британ компанияларына өтө маанилүү. Учурда Британ аба тармагы алсырап жаткан чак. Ал эми Заид Таип каза тапкан 3 баласын арт-артынан жерге берип, кайгыга батып турат. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Италиянын түндүгүндөгү Женова шаарында унаалар өтчү көпүрө кыйрап, ондогон киши набыт болду деп кооптонушууда. Көптөгөн жеңил жана жүк ташуучу унаалар көпүрө менен кошо кеткен. Полиция көпүрөнүн кулашына көнөктөгөн жамгыр себеп болгон дейт. Куткаруучулар унааларда жана уранды алдында калгандарды бошотууда. Лондонда парламенттин сыртында бир киши унаа менен велосипедчендерди тебелегенден кийин бир киши террорчулукка шектелип кармалды. 2 киши жаракат алды. Полиция кармалган киши жалгыз жана куралсыз экенин билдирди. Австриянын Вена шаары музыканттары, опера, кофейня жана торттору менен белгилүү. Эми бул кала дүйнөдөгү жашоо сапаты эң жакшы шаар деп аныкталды. Вена былтыр бул наамга татыган Мелборнду озуп чыкты. Бул изилдөө Лондон, Париж жана Нью-Йорк артта экенин көрсөттү. Кенияда сомалиялык качкын көзү азиздигине карабай компьютерди үйрөнгөн. 18 жаштагы Истарлин Хусейн 2009 жылы Сомалиден качкан. Эми кыйынчылыктарды башынан кечирип жаткан өзүндөй качкындарды шыктандыргысы келет. Мен Microsoft Word программасында тамгаларды терип жаза алам жана сүрөттөрдү коюп боёй да алам. Ал эми Excel программасында математикалык формулалар менен иштейсиң. Интернеттен Gmail, Facebook'tu колдоном. Ата-энем мен тубаса сокур болуп төрөлгөнүмдү айткан. Какума качкындар лагерине келгенимде Humanity жана Inclusion аттуу кайрымдуулук уюмунан жардам алдым. Алардан компьютер жана башка окууларды таап берүүлөрүн сурандым. 2017 жылдын августунда мага 3 айлык компьютер курсун таап беришти. Быйыл 12 мартта мен компьютер боюнча экзамендеримди тапшыра баштадым. Какумада көз азиздер иштей албайт. Себеби аларга жардам берүүчү эч ким жок. Ошондой эле көзү сокурлар үчүн жумуш дагы азырынча жок. Өзүмдү жаман сезем. Себеби менин билимим шыгым бар, бирок көзүм көрбөгөн үчүн эч нерсе кыла албайм. Какумадагы өзүмө окшош майып адамдарга жардам бергим келет. Алар мага окшоп жаңы нерселерди үйрөнүп, үмүт менен жашаса дейм. Спорт. Испан футбол лигасы менен Facebook социалдык тармактын колдонуучуларына Түштүк Азияда өтчү матчтарды акысыз көрсөтө турган келишимге кол койду. Бул BBC'нин Англис премьер лигасында стадиондордун теңи толсо да жетиштүү киреше берерин далилдеген иликтөөсүнөн кийин чыккан кабар болду. Телеканалдар болсо футболду көрсөтүү укугун дали өтө кымбат сатып алууда. Теннис. Андрю Мюррей 7 ай мурунку операциясынан кийин калыбына келүү үчүн оюнун 10-15% жакшыртуум керек деп айтты. Ал Cincinnati Masters кубогунда франциялык Лукас Пуилге утулуп калды. Бул Пуилдин Мюррей менен 5-чи беттеши болуп, аны биринчи жолу жеңди. Жаңылыктардын соңунда чанда кезиккен кызыл чегиртке жөнүндө. Токиого жакын университетте чегирткенин бул түрүн ийгиликтүү көбөйтүп алышкан. Жашыл болуп жаралган чегиртке түрдүү мутациялардан улам өңү кызгылт болуп өзгөргөн. Бул ургаачы кызыл чегиртке былтыр табылып, быйыл анын өзүндөй балдарына кызыккандар көп болду. Сиздер менен мен Эрмек Максутов болдум. Саламатта калыңыздар.